Номер 1 алдын ала шарттардын программасы, имараттардын конструкциясы жана пландаштырылышы. Коопсуз тамак аш азыктарын өндүрүү үчүн мүмкүн болгон булгануу коркунучтарын жоюу керек. Ошондуктан инфраструктуранын жайгашуусун жакшылап ойлонуштуруу маанилүү. Айрым ишканалар мурдагы өндүрүш имараттарын оңдоп түзөөнүн ордуна коопсуздук стандарттарына толук жооп берген жаңыларын курууну туура көрүшөт. Алардын бири жаңы имараттын курулушун жакында эле бүтүргөн Тойбос деген товардык маркадагы азыктарды чыгарган Адал азык компаниясы. Биздин завод жаңы курулду. Мына бул заводко киргенибизге 2 жума кетти. 2 жумадан бери иштеп баштадык ушул жерде. Бул завод өзү курулганда эле эл аралык стандарттарга жана биздин технический регламент таможенный союзу бар. Ошол талаптарга жооп берүүчү завод курулду. Өз продукцияңыздын коопсуздугуна келечектеги өндүрүштүн жайгаша турган жерин тандоо жана имаратты долбоорлоо этабынан баштап эле кам көрүңүз. Келечектеги ишкана айлана чөйрөсү булганган жана активдүү өндүрүш иши алып барылган аймактардан жетиштүү алыстыкта жайгашуусу керек. Тагыраагы кошуналарыңыз сиз өндүргөн тамак аш азыктардын булгануусуна олуттуу коркунуч жаратпашы зарыл. Мисалга, сиздин ишкана менен ачыткы колдонгон өндүрүштүн же аралаш өндүрүш болгон ишканалардын ортосундагы аралык коркунучтун негизинде аныкталат. Санитардык корголуучу зоналардын талабы боюнча май куюучу жайлар, хим тазалагычтар, таштандылар, кооптуу заттар ташталган аймактарга чейинки аралык аныкталат. Суу ташкындары көп катталган, бирок мындай учурда зарыл болгон курулуштар жок болгон жерлерден жана зыянкечтерден коргонууга ыңгайлуу болбогон аймактардан баш тартыңыз. Сиздин азыктардын коопсуздугуна кошуна турган өндүрүштөр бөлүп чыгарган чаң, түтүн, жыт, учуп жүргөн бирикмелер өңдүү факторлор таасирин тийгизиши мүмкүн. Айылдын четине курдук. Бул жерде өзүңөр деле көрдүңөр да келатканда населенный пункттар жок. Кеминде 300 метрде негизичи жакынкы үйлөрдөн. А бул жерде жалаң эле фермерский хозяйстволор. Бунун баары дагы ушул участокко салабыз дегенде бул дагы изилденген. Башкалардан бизге зыяны тийбейби жана бизден башкаларга зыяны тийбейби деген талаптар каралган. Туура жерди тандоодон кийинки кадам келечектеги өндүрүшүңүздү долбоорлоо. Тамак аш ишканасын талапка жараша долбоорлоо келечекте ХАСП системасын киргизүүдөгү көп тоскоолдуктарды кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берет. Долбоорлоо учурунда үзгүлтүксүз агым процессин жана операцияларды бөлүү тартибинин сакталышын камсыз кылыңыз. Мисалга, суук жана жылуу, таза жана булганыч зоналарды физикалык түрдө бөлүү. Ар башка кирүү эшиктери болушу керек. Мисалы, биринчиси чийки зат үчүн, экинчиси жумушчуларга, үчүнчүсү даяр азыктарды жүктөөгө, төртүнчүсү таштандыларды чыгаруу үчүн. Микробиологиялык булганууну болушунча чектөө үчүн ишкананы зоналарга бөлүү керек. Аны төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырууга болот. Ишкананын ичинде жумушчулардын эркин басып жүрүүсүн чектөө, жумушчулардын жана транспорттун зоналарды аралап өтүүсүн чектөө. Гигиеналык тосмолорду орнотуу, зоналардын ортосунда техникалык тосмолорду коюу. Гигиенанын талаптагыдай деңгээлин камсыз кылууга зарыл болгон жерлерде атайын эскертүү белгилерин коюу. Санитарияны камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында жумушчуларды шыктандыруу, зоналардын бөлүнүшү технологиялык процесстин жүрүшүнө дал келгендей пландалышы керек. Адатта тамак аш өндүрүшү жууп тазалоону, дезинфекциялоону талап кылат. Ага ылайык пол, там жана шыптары тез-тез жууп турууга жарамдуу болгудай конструкцияланышы зарыл. Сиздин өндүрүштүн өзгөчөлүгүнө карап материалдарды тандаңыз. Бул сөзсүз эле монументалдуу имарат болушу зарыл эмес. Эксперттерден дагы бир кеңеш: эгер аябагандай эле оор болуп жатса, адистердин кызматынан колдонуңуз. Долбоорлоо компанияларында тамак аш өндүрүшүнө адистешкен технолог долбоорчулар бар. Алар тамак аш өндүрүшүн долбоорлоо учурунда кандай талаптар сакталышы керектигин билиши керек.